Өнүккөн өлкөлөр жолбун иттер менен мышыктардын укугун коргоп жүрсө, бизде 80ден ашкан апаны көчөгө таштап кетишти. Белгисиз адамдар таштап кеткен апа пансиондун оозунда канча жатканы дагы белгисиз. Отургучка отургузуп, анан үстүнө болсо жанагындай салафан кийгизтирип жаап кой туруп, ошо менен кетишип калыптыр. Тез жардам кызматкерлери кемпирди дароо Бишкек шаардык травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборуна алып келишкен. Аты белгисиз, өзү сүйлөбөйт экен. Бул тубаса сүйлөбөйбү же инсульт алганбы азыр изилденип атат. Возрасты где-то 80-85 жаштарда. Дарыгерлер кемпирдин денесинде көгала тактар бар экендигин айтышат. Ушундан улам кимдир бирөөлөр тарабынан кемпир кордолуп, урс окууга алынышы мүмкүн экени айтылууда. Анан биз алдын ала диагноз коюп, мээси чайкалган, анан булчуңдары жанчылган деген диагнозду коюп туруп, адиле бөлүмгө жаткызып койдук. Азыр дары-дармек алып атат. Бирок тамак ичкени жакшы, аппетити жакшы. Бул маалымат интернетке чыккандан кийин социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралды. Мындай окуя биринчи жолу эмес деген жарандык коомдун өкүлдөрү тез аранын ичинде чара көрүлүшү керек экендигин айтып чыгышты. Вообще-то должна знать, сколько у них одиноко проживающих. Ар бир районда социалдык кызмат бар. Алар жалгыз бой кемпир-чалдарды тизмеге алып көз салып туруш керек. Бул кемпир айдан түшкөн жок да. Кыргызстандын бир районунан келди. Демек ошол райондун социалдык бөлүмү жакшы иштебейт. Кыргызстанда миңдеген кемпир-чалдар ушундай тагдырга кабылышы мүмкүн. Бирок биз алар тууралуу социалдык тармакка же интернетке чыкмайынча билбейбиз. Интернетке чыккан сайын реакция кылып отура берген болбойт. Социалдык жактан муктаж карыяларды колдоону системалык түрдө жүргүзүш керек дейт эксперттер. К сожалению, это плохая практика. Бул туура эмес тенденция. Себеби социалдык тармактарга эч нерсе кылууга мүмкүн болбой калганда чыгат. Ошондуктан мамлекет мыйзамдарга жана мамлекет кепилдик программаларына таянып, ушундай нерселерди алдын алуу механизмдерин иштеп чыгыш керек. Система социальная. Ал эми 80ден ашкан кемпирдин өздүгү азыркыга чейин толук аныктала элек. Эгер жакын арада жакындары чыкпаса, белгисиз апа бир жерге жайгаштыруу маселеси каралат. Анан эми азыр болсо бул киши баягы медициналык мекемелерден тиешелүү кызматты алгандан кийин, дарылоону алгандан кийин, анан кийин социалдык өнүктүрүү башкармалыктары министерство социалдык өнүктүрүү министерствосу менен биргелешип туруп муну бир жайга жаткызабыз. Эгерде Бишкек шаарында болсо, мүмкүн Бишкек шаарына жаткызабыз. Эгерде жаракаты жанагындай болуп бүтпөгөн болсо, анда министерство менен сүйлөшүп, буну Нижний Серафимовка канттагы ошол жерде каралар үйү бар. Учурда Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгында 1000ге жакын жалгыз бой кемпир-чалдар каттоодо турат. Аларды социалдык кызматкерлер көзөмөлгө алып, үй-жайына каралашып, дары-дармектерин алып берип, айрымдарына жумасына 2 жолу ысык тамак жеткирип турушат. Сот эмеден келип кетип турат. Эметпей калганда, ооруп калганда дары-дармегимди алып келип берип кетип турат. Тамак аштан эме болгондо келип кетип турат. Жакшы эле алакалын сурап турат, эмне болсо да, кандай болуп калдың, жок деген келбей убактысы, жумуштары көппү, чалып болсо деле сурап турат. Рахмат ага. Бирок жалгыз бой карыялардын ишенимине кирип, үй-жайын тартып алып, өзлөрүн сыртка чыгарып койгон кара риэлторлор бар экендигин жогорку кеңештин депутаттары айтып чыгышты. Ардагер пансионуна таштап кеткен кемпир дагы ошондой шылуундардын курмандыгы болушу мүмкүн. Биздин чыгармачылыкта ушундай фактылар барбы? Белгисиз кемпирди изилдеп жатасыңарбы деген суроо менен Ички иштер министрлигине кайрылдык эле, эч кандай жооп болбоду. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.